Мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзам актыларын өзгөртүүрү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору тууралуу баяндамачы Кыргыз Республикасынын президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мураталиев Мелис Казакбаевич. Арваңыздар, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу төрайым, жалпы бүгүнкү жыйын катышуучулары. Бизде эки мыйзам топтому даярдалган, мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга шайкештирүү келтирүү багытында. Биринчи топтому бул 7 конституциялык мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоору. Анда дароо эле ошол кайсы мыйзамдарга эмне толуктоо киргизип атканы боюнча маалымат берип өтөйүн. Биринчи, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына 59-чу беренеге сунушталып аткан редакциябыз. Экинчи бөлүгүндө шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон, шайлоого укугу бар, жогорку кесиптик билими бар, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алат деген толуктоону сунуштап атабыз. Экинчи мыйзам бул Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын 54-чү беренесинде биринчи бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларынын аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген норманы кошумча сунуштап атабыз. Бул баары эле ошо бир эле талап болуп атат баардык мыйзамдарда. Үчүнчү берене ошо мыйзам долбоорубузда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 8-чи беренесине министрлер кабинетинин мүчөлөрү аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилери үчүн белгиленген талаптар жана чектөөлөр боюнча биз биринчи бөлүккө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген адамдар ээлей алат деген норманы дагы сунуштап атабыз. Кийинки мыйзамга сунуш бул Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 5-чи беренесинде конституциялык соттун курамы жөнүндө беренедин 2-чи бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны конституциялык соттун судьясы боло алат деген ченемди киргизип атабыз, сунуштап атабыз. Андан кийинки мыйзам бул Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 6-чы беренесине сот өндүрүшү жүргүзүлүүчү тил деген беренеге Кыргыз Республикасында сот өндүрүшү мамлекеттик тилде жүргүзүлөт жана Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдарында ылайык расмий тил пайдаланышы мүмкүн деген норманы сунуштап атабыз. Ошол эле мыйзамдын 13-чү беренесинде жогорку соттун судьяларын шайлоо тартибинде биринчи бөлүгүндө 13-чү берененин жана талаптарына келгенде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны жогорку соттун судьясы боло алат деген ченемди сунуштап атабыз. Ошол эле мыйзамдын 33-чү беренесинде жергиликтүү соттолгон судьяларын дайындоо тартиби жөнүндөгү берененин биринчи бөлүгүндө дагы талаптарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны жергиликтүү соттун судьясы боло алат деген сунуш. Андан кийинки мыйзам бул Кыргыз Республикасынын улуттук банкы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 66-чы беренесинде улуттук банктын кызматчылары жөнүндө берененин 5.1 бөлүгүн сунуштап атабыз. Бул жерге улуттук банктын кызматчылары Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билүүгө тийиш деген ченемди сунуштап атабыз. Андан кийин акыркы биздин өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамынын бир нече беренелерине дагы толуктоолорду сунуштап атабыз. 17-чи берене билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил деген берененин биринчи бөлүгүндө өзгөртүлүп атат. Бул жерде мамлекеттик тил Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында мектепке чейинки билим берүү уюмдарында, жалпы билим берүү уюмдарында деген сөзгө алмаштырылып атат. Мурун мектепке чейинки тарбия жана билим берүү уюмдары деп бир аз туура эмес жазылып калыптыр. Бул мамлекеттик билим берүү мыйзамы жөнүндө өзүндө ушундай жазылган экен. Ошол министрликтин сунушу боюнча киргизилип атат. Анан экинчи бөлүгүндө
окутуу орус же башка тилдеринде жүргүзүлгөн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында деген бөлүгүндө биз кашанын ичинде мектеп, лицей, гимназия деген түшүнүктөрдү алып салып атабыз. Себеби мыйзамда ал каралбаптыр. Анан үчүнчү бөлүгүндө ошол эле мыйзамдын, ошол эле берененин жалпы билим берүү уюмдарында кыргыз тили боюнча жазуу жана өз эки жүзүндө көчүрүү класстан класска. Анан бүтүрүү экзамендери орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына кирүү жана бүтүрүү экзамендери, ал эми башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарында бүтүрүү гана экзамендер милдеттүү түрдө киргизилет деп биз ушуну сунуштап атабыз. Себеби аракеттеги мыйзамда бир аз ошол нерсе билим берүү мыйзамына туура келбей калган экен. Ошол билим берүү министрлигинин сунушун эске алып, ушундай өзгөртүү толуктоо болуп атат. Андан кийинки берене бул ошол эле биздин мыйзамдын 26-чы беренесинде жарнама чөйрөсүндө мамлекеттик тил деген берененин экинчи бөлүгүнө биз жарнаманын мамлекеттик тилде даярдалган тексти тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарына жана орфографиялык эрежелерге ылайык келиши боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы менен макулдашууга тийиш деген өзгөртүүнү сунуштап атабыз. Себеби буга чейинки мыйзамда мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча ыйгарым окутуу мамлекеттик орган деп жазылып калыптыр. Муну биз ошол мыйзам каралып атканда да айтылган болчу. Анан азыр биз ошо тажрыйба көрсөттү, 1,5 жылдын аралыгында ошол жарнаманын текстин макулдашууга абдан көп сунуштар келет дагы. Биздин комиссия түшкөндө анын баарын карап, анан республика боюнча ошол ишти көзөмөлгө алуу мүмкүн болгондугун эске алып, биз ушундай жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берип атабыз. Буга чейин ушундай эле норма болуп келген экен. Анан ошол эле мыйзамдын 28-чи беренесине керектөөлөрдү тейлөө чөйрөсүндө мамлекеттик тил деген беренеге биз 3-чү бөлүктө кошумча сунуштап атабыз. Ушул берененин 1-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн субъекттер тарабынан мамлекеттик тилдеги аудиовизуалдык жана же музыкалык жана башка берүүлөрдүн жана уктуруулардын милдеттүү көлөмү 60%дан кем болбошу керек деген сунуш. Анан ошол мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын 31-чи беренесинде биз 2-чи бөлүк катары сунуштап атабыз кошумча. Бул жерде жалпыга тааныштыруу үчүн кабарламаларга юридикалык жана жеке жактардын имараттарындагы көрнөктөр, иш режими жана керектөөчүлөрдү тейлөө эрежелери жөнүндө маалыматтык көрнөктөр, юридикалык же жеке жактын жайгашкан жери, анын телефон номерлери өзгөргөндүгү жөнүндө кулактандыруулар же билдирүүлөр жана юридикалык жана жеке жак жөнүндө башка маалыматтар бул аймактагы иштин өзгөчөлүктөрү жөнүндө эскертүүчү табличкалар, товарларды, идеяларды жана саамалыктарды жарнамалоонун камтыбаган башка маалыматтар да кирет деген кошумча 2-чи бөлүктү сунуштап атабыз. Мына ушуну менен бул мыйзам топтомунда Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору ушундай даярдалды.